Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, даңк медалынын ээси, акын жазуучу, журналист Мундузбек Тентимишев 1999-2005 жылдар аралыгында Кыргыз Туусу гезитинде саясий баяндамачы болуп иштеген. Мундузбек Тентимишев 59 китептин автору. 2004 жылы Кыргыз Туусу 21-кылымдын гезити деген аталыштагы китеби жарык көргөн. Анда Кыргыз Туусу гезитинин 1924 жылдан 2004 жылга чейинки тарыхы баяндалган. Мен журналисттик жолум Жаштардын Республикалык Ленинчи жаш газетасында башталган. Ошондо 79 жыл анан эле тагдыр экен газетада иштеп калдым. Эркин Тоо газетасында иштедим, комсомолдун борбордук комитетинде, партиянын СКЛ обкомунда, Ташкентте 2 жыл окудум жогорку, анан өкмөт иштедим. 99 жылы Кыргыз Туусуна келип саясий баяндамачы деп койчу. Анан биздин учур абдан кызык учур болчу. Эгемендүүлүктүн 10 жылдыгы да белгиленек болчу да. Баарыбыз ушундай кыял кеч, эмоциональный, романтик болчубуз. Эч жамандуу ойлочу эмеспиз. Кыргыз эли ушундай өсүп кетет. Чакан республикабыз, ынтымактуу элбиз. Ушундай бир толкундоо болчу. Анан баягы менин оюмдагыдай коллектив экен бул жер. Кыргыз Туусу деген аты эле кандай. Ошо кыргыздын духун, рухун көтөрөлү деген идея алып келди да. Кыргыздын алипеси дагы, университет, академиясы да ушул Эркин Тоодон башталган. Ага чейин биздин жазмабыз да болгон эмес, гезитибиз да чыккан эмес. Анан биздин убакта ошол Эркин Тоону чыгарууга катышкан айрым адамдар тирүү болчу. Гусейн Карасаевич тирүү болчу. Анан кийин кабар жазган, согушка чейин, согуш убагында, согуштан кийинкен Айымбүй Ботоканов эже деген ушундай сонун кишилер бар болчу. Анан мен ушулардын тагдыры жөнүндө жазайын деп, кандайча деп, анан ушинтип кызыгып эле карап көрсөм эле ошо очерктер сериясын атайын 80 жылдык деп атайлап жазган жокмун. Адамдардын тагдыры менен келсем эле өзүнчө ушу Эркин Тоо Кыргыз Туусунун тарыхы болуп калыптыр да. Ташкент автономдуу область түзүлөт деп чечим чыккандан кийин газета чыгарабыз деп калат. Анан Ташкентте чыгарабыз. Кантип чыгарабыз? Кыргыз тамгасы хорошо, жанагы араптын кбчны кошуп 24 алфавит алдык. Жанагы коргошунга кантип коябыз? Типографияда, басмаканада Ташкент кыргыздар жок болсо, Мустафа Акматов деген корректор болгон, өзү түптүк болгон. Ошол атабыз окуп берген. Карасаевди окуган, бирок жанагы наборщиктер, тиги верстка жасагандардын баары уйгур, өзбектер болгон, татарлар болгон. Алар өзүнүн тилинен салат. Анан жасалып бүткөн нерселерди кайра бузат. Уруш менен талаш. Сыдык Карачев деген жооп секретарь болгон, өзү караколдук болгон, татарча да мыкты билген, орусча да мыкты билген. Анан татарчаларды алдап, соолап, акча тыйын берип отуруп, баягы кыргыз сөздөрүн туура бергенге аракеттенген. Анан аны бүтүп басууга берсе, тиги өзбек, казак, тыякпак гезиттерди басып жатып алат дагы, кыргыз гезити баспайт. Эмне үчүн дегенде 1000 эле нуска менен чыгат. Булар шашпайт деп. Анан жетекчилерди ортого салып отуруп, уруш менен талаш менен 6 санын Ташкентте чыгарат, 7 санын Бишкекте чыгарат. Бишкекке келсе дагы басмаканада иштегендердин баары башкулуттар. Кудай жалгап татарлар, алардын тили бизге жакын да. Ошолорду кыргызча үйрөтүп атып, анан бул жерде чыгарып атпа, азап менен, тозок менен чыгарып атат. Анан ал убакта мындай болгон, атайын редактор, башкы редактор дайындаган эмес, ошо обкомдо тияк-буякта иштеген жетекчи кишини эле дайындап койгон да. Негизгисин жоопту секретарь бүтүргөн. Сыдык Карачев Кыргызстандын биринчи журналисти, өзү караколдук киши болгон. Анан көп айтылбай жүрөт да. Анан ошентип 24 жыл өтөт, 25 жыл өтөт. Чыңгыз Айтматтын атасын дагы редактору коюп койгон, Төрөкул Айтмат. Булар эми саясий жагын гана карашкан. Бирок кара жумушун Сыдык Карачевден дөнгөн журналисттер бүтүргөн. Анан Кызыл Кыргызстан болот 20-жылдардын аягында. Анда уже өзүбүздүн кадрлар, жана басмаканада иштей турган кадрлар өсүп калган болот. Анан кабарчылардын өзүнчө жерлердеги корпусун түзүүгө журналисттер барып тартып эметет. Жана Мукайлабаевдин Зарыгам деген ыры чыгып атат.
жана Каракеев академиянын президенти ушундайларды тартып кабарчылардын активдүү мындай командасын түзүшкөн да. Анан түштүктөн кабар жазгандар болгон эмес. Ошондо тияка журналисттер барып таап келгиле, жазып келгиле деп Жусуп Турусбеков иштеген, Мукай Элебаев, Кубанычбек Маликов абдан күжүрмөн эме болгон, Мамасалы Абдыкаримов болгон, Жомарт Бөкөнбаев ушундай азап тозок менен жетип, анан 28-жылы латын тамгасын өтүп атат, 40-жылы орус тамгасын өтүп атат. Бул дагы азап болгон, көнүп кеткиче. Бул жерден орус тамгасында чыгарып коет, айыл дагы эле окуй албайт да. Анан эки вариантта чыгара баштаган, кээ бир нерселерин латынча берип, кээ бирлерин орус тамгасы менен берип. Согушка кетип аткандар кээ бирлери латын тамгасы менен кат жазган, кээ бирлери орус тамгасы менен кат жазган. Ушундай кыйынчылык болгон. Анан Кудай жалгап, согуш бүткөндөн кийин орус тамгасына биздин элибиз толугу менен өтүп кеткен. 80 жылдыкка жакындаганда Абдулhamid айтып калды, муну китеп кылып чыгаралы деди. Анан мен башка кыргыз тарыхына байланышкан очерктерди да коштум, манасчылар жөнүндө, ага чейин дагы Токтой турчу жол карайын ата журт деген китеп чыгарганбыз. Ушул Кыргыз тусунда иштеп турганда эгемендүүлүктүн 10 жылдыгы. Эгемендүүлүктүн 10 жылдыгы айланып келди, Эркин тоого байланган да. Бул Эркин тоонун биринчи санында Ишеналы Арабаев жазып атпайбы? Ушул көптөгөн кылымдар кыргыз маданияттан алыс, цивилизациядан алыс, өнүккөн турмуштан алыс, теңдиктен алыс келди, караңгыда келди. Эми ушул биринчи жолу область болуп, өз алдыбызча келип атабыз. Ушул кезди бек кармагыла, бек карма кыргыз деп бүтүрөт эмеспи? Анан кимдер гана иштеген эмес? Өтө татаал тагдырда болгон, көптөрү кийин репрессияга кабылган, көптөрү согушта жок болгон. Ушул тагдырлар кызыктырды. Анан мен жаздым. Бул түгөнгүс тема. Азыр мен ой кылып жүрөм, ушул китепканага, жанагы китеп палатасына кирип алып, тиги сакталып калган номерлерди кайрадан барактап чыксам депчи. 80 жыл аралыгындагы бүт турмуш окуялары газет бетинде чагылып калган экен да. Мисалы, согуштун башталышы, согуштун бүтүшү, Искак Разакович, жанагы Кулатов, андан кийинки Кыргызстандын жетекчилеринин тагдыры бүт газетада. Газетанын бир жакшы жери документ да, документ. Аны эч ким эмете албайт. Бул телевидение, радионуку бир сүйлөнүп өчүп калат экен, бул документ болуп калат. Анан эң сонун кишилер менен иштедик. 99-жылы иштедик, 2005-жылга чейин иштедим. Акын десең акын, прозаик десең прозаик. Мен полис катары гана жүрчүмүн. Сонун тагдырда башка кесиптен келген кызматкерлер көп эле. Анан бул жерге иштегенге аябай кызыктар болчу баары. Себеби абдан жагымдуу болчу чыгармачылыкчы. Ушул жерде эле канча 12 маданиятка эмгек сиңирген ишмер, 6 Алык Осмонов атындагы сыйлыктын лауреаты. Анан бияктан кеткенден дагы бир 7-8 башка гезит журналдардын жакшы болуп кетчү, баарычы. Жакшы болуп кетчү. Баары китептердин авторлору. Бирөөнүн да китеби чыкпай калган эмес. Азыр компьютер менен баарын бүтүрүп коюп атпайбы? Ал жерде линотипис деп койчу, коргошум менен иштечүбүз. Таң аткыча иштейсиң, ишиң баары бүткөндөн анан Брежнев сүйлөп салат, тиги сүйлөп салат, бүтүрүп, анан эртең менен кетчүбүз. Азыр компьютер, мен ойлоп айтам, 90% жеңилдеди азыр. Коргоштун арасында эле жүрчүбүз. Бул жерден кабар жазасың. Ушундай кыйынчылык менен болду. Өткөндү да айта жүрүш керек. Атактуу кишилер канчалык терең болсо, маданият ушунчалык жөнөкөй болот. Ал атакты унутуп да калат. Мисалы, Муктар Шахановго ал убакта диктофон жок. Мен ручка менен жазып алдым. Кайра окутайын деп болсам, мен антип айткан эмесмин дейт. Чын мен антип айткан эмес, мен кошуп койгом. Анан кайра бирок память болуш керек да. Анан Чыңгыз Айтматовго атактуу экенин унутуп деле каласың. Ушундай да атактуулардын бир жакшы жери атактуу экенин унутуп каласың. А Мерахунка барганда мен сурадым. Эмчин жүрөк оорулар көп. Эмчин давление көп. Талас областы 1-орунга чыкты. Дүйнөдө 1-орунга чыкты. Тамактан дейт. Ошол эми анан аялдар маселесин абдан Кулипа Кондушалова эжеден сурадым.
өзү бул киши ол эмеден болот, Ала Медин районунан болот, эже өзү журналисттерди жакындаткан киши эмес. Анан өзү чакырып калды. Ал укул аркылуу таанышып калдык. Улуттук китапканада бир жолугушуу болуп мени президиумга чакырды. Анан бул Ал укулдун жана Айдай деген кызга жетпей калган, тиги дейт. Айдай менен бир комната жашаптыр. Беттекинукумда. А менден эмне эже эмне айткан жоксуз, бизди калп жаздырдым. Силер сурабасаңар дейт. Биз үстүртөн сого бериптирбиз да мондайчы. Айдай деген башка жигитти сүйчү дейт. Ал укул сыртынан сүйчү. Мен билем, баарын билем. Зейнеп деген кийинки аялы менен дагы курсташ болгом деди. Анан сүрөттөрүн бердик. Көп нерселерди айтып берди эже. Анан Какишер Скулова деген аялдардан чыккан биринчи хирург эже кызык тагдырларды айтып берди. Жүзгө чыгып каза болду. Ушу адам тагдырлары укмуш эле болду. Анан очерк жазып келатып, кээ бир жерлерин интервьюга айлантып ийдим мисалы. Ушундай. Биз туура эмес, чалыш деп калган иштер деле көп экен, бирок негизги оюбуз туура болгон экен. Кыргыздын рухун алып чыгып, духун алып чыгышыбыз керек экен да. Анан бул кыргыз туусу 100 жылды алдыбызда турат. Ушул могу кезди айткан, бул жана үй бүлөдө деле тумбала абдан сүйкүмдүү эме болот да, ата эненин эң чоң көңүл бурулат. Өкмөт тарабынан, президент тарабынан кыргыз туусуна номер биринчи көңүл буруш керек. Флагман. Ал катардагы кезди эмес да. Кыргыз туусуна ийгилик каалайм. Ынтымак каалайм, изденүү. Анан ишенгени кыргыз басма сөзүнүн флагманы болгондон кийин башка мамлекеттер менен тең ата сүйлөшө турган ушул газет, алардын журналисттери менен. Ошол 100 жылдык кут болсун.